азыркы күндө 225-230га жакын бала абакта жатат экен. Булар эмне себептен абакта жатышат? Бул наркотик. Жаштыкка алданып, акчага алданып, анын ичинде эмне бар экенин эч ким билбейт. Учурда мына 230 бала, ошо эмне деген количество бул? Алды 5-6 жылга кезилип жатат. Assalamu alaikum Екатеринбург шаарындагы мекендештер, жалпы Россия жергесинде иштеп жаткан биздин бир туугандар. 29-июль күнү биздин Екатеринбург шаарында башкы консулдукка ушу активисттер собранияга барып катышып келдик. Ал жерде диаспора активисттердин баары болду. Ал жерде эмне тема козголду? Учурда азыркы күндө 225-230га жакын бала абакта жатат экен. Бул биздин консулдук округга тиешелүү аймактарда. Булар эмне себептен абакта жатышат? 228 берене менен. 228 берене деген эмне? Бул наркотик боюнча подставага түшүп калышкан көпчүлүгү. Ушул боюнча 230тай бала уже абакта жатат. Ушул кайрылуубуздун себеби биздин жаш улан кыздарга кайрылат элек. Себеп дегенде булар жаштыкка алданып, акчага алданып, ушундай жумуштарга барып, ошол жерге подставага түшүп болуп калып жатышат. Кайсы жумуштарда? Мисалы курьерчилик, анан такси кызматындагылар, доставкадагылар көпчүлүк учурда ушундай подставага түшүп келип жатышат. Ошондуктан кайсы жумушка барбаңыз, эмне жумушка барбаңыз, тактап, жакшылап билип алып анан иштеңиздер. Көбүнчө группа, Telegram группа, жана WhatsApp группа, Instagram группаларда рекламалар көп чыгып атат. Жумуш айлык акысы сонун, доставка деген жумуштар. Ошолорго жазсаң эле бир точкадан бир точкага жеткир дейт. Ошол точкага мисалы доставкада жеткирип аткандар, анын ичинде эмне бар экенин эч ким билбейт. Бир жеткирет, жакшы акча алат, эки жеткирет, жакшы акча алат, үчүнчүсүндө уже подстава кылып коет. Ошондуктан урматтуу жаштар, ушундай жумуштарды иштеп атканда жакшылап карап иштеңиздер, сак болуңуздар. Учурда мына 230 бала, ошо эмне деген количество бул? Булар 228 берене менен уже алды 5-6 жылга кезилип жатат. Жаш балдардын тагдыры талкаланып атат. Ошондуктан жаштар кайсы жумушка кирип атсаңыздар дагы баарын тактап билип анан иштеңиздер. Урматтуу ата-энелер, Кыргызстандык бир туугандар, ушу видеону бөлүшкүлө, баарыбыз бири-бирибизге көмөктөшөлү. Аман-эсен иштеп мекенибизге кайталы.